Темир Сариев үй салуу иштери кандай нукта жүрүп жатканын көрүп чыкты. Ал жалпысынан аткарылган жумуштарга канааттанды. Бирок улуттук коопсуздук кызматы үчүн көтөрүлгөн тамдарга каржы министрлигинен каражат эмне себептен толук бөлүнбөй жатканына токтолду. УКМКнын төрагасы Бусурманкул Таабалдиевдин айтымында 295 миллион сом каралып, анын 86 миллион сому бөлүнбөй иш аксап жатат. 86 миллион каяктан беребиз азыр? Как нет? А ушунда чыдап коебуз. Коопсуздук кызматына 2 бөлмөлүү 162 жана 3 бөлмөлүү 81 батир бардык шарты менен салынып жатат. Бирок газ менен камсыздалган эмес. Абал менен таанышкан өкмөт башчы көгүлтүрөт тартып келүү зарыл экенин белгиледи. Бул үйдү кайра газга которуш мүмкүн эмес азыр. Бул бир. Мындан кийинки мына үйдү жаңы салынып аткан кийинки 3-үчү үйдү салына турганын баардыгын газификация өткөзгөн. Ошондой эле жанаша жайгашкан ийимге караштуу көп кабаттуу үйлөр дагы каралды. Эгемендик күнү көп жылдан бери үй жайы жок иштеп жүргөн ондогон тартип сакчылары батирлүү болот. Бул үйлөргө бардык ыңгайлуулуктары каралган. Бала бакча, мектеп жана башка шарттары бар. Эми жылуулуктан боюнча айтат бул сыртты утепленный. Кышында келип көргө. Вот ичине кирсеңер нормально жылуу. Даже без отопления. ИИМде үй алууга азыр 4000дей кызматкер кезекте турат. Ушул эле өңдүү турак жай Ош шаарында курулмакчы. Андан тышкары дагы бир катар долбоорлор каралган. Мындан сырткары дагы азыр мына Калга Киевага дагы 600 квартирный бул ипотечный кредит менен мына премьер-министр өзү айтты. Ошо жака неметип атабыз 600 квартирный үй. Мындан сырткары экинчи грант бар, российский. Мына биринчи грант. Биринчи келген биринчи этап мына 180 квартирный жер курулуп атат. Анан дагы экинчи этап бар. Үйгө ээ боло турган кызматкерлер азыртан керектүү эмерек буюмдарын даярдап, жаңы конушка кам көрө берсе болот. Эшик терезеси жана башка бардык жерлери бүтүп, 1 айлык гана убакыт калды. Уланбек Тиканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1 канал.